Кадрлуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, негизинен комиссиянын айткан 6 жагдайынын 5 жагдайын генералдык прокуратура макул болду. 6-чы жагдай ал саясий репрессия боюнча болчу. Ал боюнча булар чынында баа бере албайт. Бирок юридикалык жагынан азыр Калматов толук акталды. Кийин келечекте муну кайра кароого негиз бар деп ойлойм. Урматтуу кесиптештер, комиссиянын төрагасы болгондон мага интернеттен көп кесиптештер айтып атат, сиздин жеке Атамбаев менен бир талаш тартышыңыз барбы деп. Таптакыр жок. Бирок экс-президенттин 3 проблемасы бар. Биринчи өзү түзгөн партиясы менен, экинчи өзү баштап жетекчи болуп, анан өзү кол койгон 3 кодекс менен, кылмыш кодекси, кылмыш жаза кодекси жана жосундор боюнча кодекси. Өзү кол койгон кодекстер өзүнүн кыймыл аракетине туура келеби? Үчүнчү проблема болушу мүмкүн. Акыркы 7 жылда сотторду дайындоону, сотторду иштен бошотууну, сотторду тандоону, ал тургай сотторго сөгүш берүүнү өзү чечкен. Жана соттор реформасы бүтүп атканда дүйнөдө жок сот реформасын жасадык деп 30 кишиге орден, медаль, нам жана грамоталарды берген. Демек, ал бүгүн кыргыз элине, кыргыз парламентине, генералдык прокуратурага, өкмөткө доо айта албайт. Доону өзүн айтыш керек, өзү кол койгон кодекстерге айтыш керек, жана өзү дайындаган сотторго айтыш керек. Сиздер айтып атасыздар, кылмыш кодексинин 3 статьясы бузулду деп. Биз кылмыш кодекси менен жасаганыбызга 90 жыл болду. Эң негизгиси эл ант менен жашаган. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин антын окуп берейин. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгар муктарын адилеттүү жана ишке ашырууга, адилеттүү ишке аштыбы? Адамдын жана жарандын укуктарын коргогон жокко, оппозицияны кордодуго? Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, конституцияны бузуп 16-жылы конституция кабыл алдыга? Элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого таластык туугандар жөнүндө эмне дедиле? Нарындык туугандар жөнүндө эмне дедиле? Элдин бүтүндүгү менен биримдигин камсыз кыла алдыбы? Конституцияда 7 нерсеге ант берсе, 6 бузулган. А кыргыз элинде антты бузгандар эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду. Экинчи нарк бузулду. 2016 жылдын 31 августунда, кечирип коңуз 2-3 мүнөт бүтүп калам. 31 августта 30 өлкөнүн элчиси турган жерде 1 мүнөт кошуп бергиле, ошо менен жыйынтыктабыз. Мен айтайын дегеним, нарк бузулду, шарт бузулду, калкты бузайын деди, шарт бузулду. Сөзүмдүн аягында, эгерде Куранды болсо, Куранды бузса, Кудайдын жазасын тартат. Мыйзамды бузса, соттун жазасын тартат. Антты бузса, каргыштын жазасын тартат. Сөзүм аягында, урматтуу чүйлүк туугандар, кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, Аламыдинди бөлүп кетем десе, Арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оюп алганга барабар. Ал түбөлүк каргышка алат. Биз кече эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп, ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр, Жусуп Абдрахманов эшиктин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, ат чамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн барынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. Чечимди колдоп берип коюңуздар. Рахмат.